кантип эле ошол Садыр Жапаров Кытайдын эле бизге жөнөтүп ийген шпиону болсун. Ушул ситуация Садыр Жапаровдун пайдасына да иштеп кетти. Чын эле депутат болгон ал уурдабайт деле, анын уурдай турган мүмкүнчүлүгү деле жок. Мен депутат болуп көргөм. Ал эмне микрофонун жеп алабы, же эмнени жейт. Биз айтканды кыласың, айткан чимкирик болосуң дегендей да. Механика болуп калганда ошону белинен сындырыш керекпи, же дальше уланта бериш керекпи? Мындай коргоо. Ошондо алар депутат аман эле бол, мен барбайм дейт да. Кимге эле жаксын ошол жака барып чимкирик, анан балык бандиттерине салып бербесе, прокурор, милиция, финполиция иши кылып мамлекеттик органдар ошолордун үстүнө отуруп алып эле камчылап эле ошолордун эсебинен эле байып атат. Садыр Жапаров ошондо бир өлүм бир башта эми элим карап турганда деп келген да. Анан жанагы түрмөдөн СИЗОго киргенде эмне болгон? Ошондо эми хулигандар кадимкидей эле аны муусташкандалды. Мына ошондон улам мен айтам, мындай эрк бар. Анан баягы башты канжыгага байлай турган мүнөзү бар деп. Мен силердин айткан сөзүнөн эле угуп атты, жүрөгү ооруп атты албетте. Кимге эле жаксын сен Кытайсың, анан сен шпионсуң десе. Бирок ошолбу улут катары биз улуу бир жеңишке, улут катары жеттик деп ойлойм. Бизге каршы чыктың, бизге каршы сүйлөдүң, ошондуктан биз сенин жакындарыңды куугунтуп калабыз. Мына ушул нерседен биз кетишибиз керек. Оппозиция эч качан кысылбаш керек. Мен азыр дагы парламентаризмди жактырам. Бирок иш жүзүнө келгенде биз парламентаризмди дискредитация кылдык. Дискредитация деген ашмал тайын чыгардык. Мына азыр хан эле дейт. Парламентте азыр 6 хан бар, билесиңерби? Эми эмнеге биз мойнубузга алганга эрк керек. Эр жүрөктүк жана уят керек. Ошол жок. Эл деп коет, эл чечет. Эл каалап атса, анан биз көгөрө беришибиз керек. Ушул эле конституция менен дагы 5 жыл жашайлы. Ушул окуя бирге бир кайталат. Парламент чимкирик болот. Любойун алып келе. Эң мыкты, эң эр жүрөктөрүн алып келип коюп койгула. 6 айдан кийин аларың чимкирик болот. Булар узурпация кылып алды. Тиги Жээнбеков менен узурпация кылган жок. Мен гарантия берем. Дискредитация болгондон кийин бул чоң эрдик керек мугачы. Кечиргиле, болбой калыптыр, артка кетип кайра келели деген. Мен кеткен случай ал редко боло турган случай. Мына азыр баары мекенчилде тук. Мен мага деле кол чапмак. Молодец деп. Жана 6 хан деген эч качан болбош керек. 6 хан болгон жерде парламентаризмди жөн эле көмүп эле койгула. А жерде же мен калышым керек эле, же аксакал калыш керек эле. Мен айттым, аксакал калыңыз өзүңүздүн партияңыз менен деп. Сен эл чечпеди. 81% адам президенттик шайлоого башкаруу керек деди. Эң негизгиси президенттик башкарууга эч ким агитация кылган жок. Кылды. Жок, эч ким. Жапаров кылды. Эми ал бир жолу кылды. Эл журт башы кылып Садыр Жапаровду шайладык деди, болду. Президенттик башкаруу формасына биз макулбуз деди дагы. Садыр Жапаров президент болсун деди. Бүттү да эми. Давайте дагы бир шайлоо өткөрөлү. Давайте. Дагы Садыр утат. Амансызбы Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү биздин конок Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов болмокчу. Алмамбет ага, студиябызга кош келдиңиз. Жаңы жыл куттуу болсун. Рахмат, бирге болсун. Сизди маектешүүгө чакырганыбызда айттыңыз, бир аз күтө турайын депчи. Ошол саясий немеде шумда унчукпай кое турайын деп чечтиңизби? Эмне үчүн мындай бир пауза алдыңыз ортодон? Анткени ушул акыркы убактарда массалык маалымат каражаттарында өтө эле мындай көп болуп кеттим дегендей да. Анан баягы көрөрмандар эмес, өзүм дагы мындай өтө көп болуп кеткенин сездим дегендей да. Ошондуктан кичине баягы пауза кармайын деп. Айта турган сөз ал ар дайым болот. Аны эртелиби, кечпи, кайсы маалда айтса кеч болбойт дегендей. Биринчиден куттуктайбыз. Сиздер Садыр Жапаровду сүрөөнгө алып иштеп аттыңар шайлоо маалында. 16 атаандашын мындай айтканда чаңында калтырды десе болот да. 80%дан ашык добушту алуу менен марага келди. Куттуктайбыз. Анан өзүңөр күттүңөр беле ушундай пайыз ушундай 80ден ашып кетерин? Эми суромжулоолор боюнча, өзүбүз өткөргөн суромжулоолор боюнча жалпы республика боюнча бир 70%дей болот го деп буйруса деп турганбыз. Ал эми Нарын Ысык Көл областында элдин маанайын билебиз да.
Нарын Ысык Көл областында ошол 80-90% деп билип атканбыз. Анан бирок жалпы республиканы алып караганда 70-тин тегереги деген оптимисттик маанай бар эле, бирок жыйынтык биз ойлогондон да жакшы болду. Мен ошо дагы бир талапкер Адахан Кимсанбаевичтин сөзү мындай кулагыма илинип калды да, ушунчалык күтүүсүз болду жыйынтык. Өздөрү да эстерип элейип калышты депчи. Андай силер биринчи тур менен эле жыйынтык ошону менен эле шайлоо жыйынтыгы бүтөт деп ойлодуңар беле же экинчи турга даярданып аттыңыздар беле? Жок, экинчи тур болот деп ойлогон. Мен жеке ар ким ар кандай ойлойт да. Мен жеке экинчи тур болот деп ойлогон эмесмин. Биринчи тур менен эле бүтөт го деп. Бирок ушул 70% болсо бул өтө жакшы, ал эми 60 болсо бул жаман эмес дегендей да. Анткени абдан көп акырат айтылып атты, абдан көп күчтөр Садыр Жапаровго каршы иштеп атты. Канча кандидат болсо ошол жерден бир 3-4 эле өзүнүн программасын айтып, мен келсем момундай кылам, мен келсем колуман боо келет деп. Негизи дебаттын саясий атаандаштыктын алтын эрежеси ошол да. Көпчүлүк ошо эрежеден чыгып эле баягы калпты чындык ойгулаштырып абдан мындай бир кылышты, жаман атты кылганга аракет кылышты. Мен жеке ошондон чочуладым. Анткени эл деген баягы болот, ишенгени болот, ишенбегени болот. Бирок эл кыраакылыгын бир көрсөттү. Тескерисинче ошол ким көбүрөөк жамандаса, ошолорго каршы эл өзүнүн терс баасын ошо шайлоо аркылуу берди окшойт. Именно жанагы оосунан агыт кирип, кара чыккандар өзлөрүнүн потенциалынан да ылдый алышты да. В принципе, если жакшы бир программа айтып, идеяларын айтып, бир стандарттар менен кеткенде балким көбүрөөк алышмак, элди бура алмак деп ойлоп, мен ошондой ойлогом да. Анан бирок эл деген эл баягы кыраакы, анан билеттем болгондо да бейтааныш адам чыгып айтса да бир жөн. Аттын кашкасындай таанымал адамдар айтып атканда эл деген баамдап коет да. Ошо өңгөс айтса да сен айтпай эле койбойсуң ушуну деп. Дебаттын эки эмесине, эки жолкусуна тең барбай койгону дагы атайын иштелип чыккан тактика болдубу? Жок, тактика эмес. Интенсивдүү түрдө ошондо жолугушууларды өткөрүп атты. Мен ойлойм, ошол дебатка караганда, жана көп айтып атпайбы, дебатка келбей койду. Но дебатка караганда элге барып, эл менен жолугушуп, маңдай тетирип отуруп, элдин суроосуна жооп берип, дебаттан ошо элдер дагы микрофонду берсе курт суроону берет. А элден качып, наоборот, элге бара албагандар жанагы дебатка жашынып. А дебатта ал журналист менен айтышат. Анан бизде эмнегедир ушул дебат десе атаандашына бир күнөө жаап эле бир айран чачып ийсе ошол кыйын болду деген псевдо мындай түшүнүккө алданып калгандай да. Дебат деген бул адамдын акылын, эсин, жөндөмүн жана чын айтып атабы, жүрөгүнөн чыгып атабы же жасалмай айтып атабы, ошону гана билет элчи. Анан ошол дебаттардагы абдан чоң ушул роль ойноп койду. Тескерисинче көп айтып атпады, ошо дебатка келбей, эми ошо дебатка келбеген айынан бул элди сыйлабайт экен, утулат деп. Тескерисинче ошо дебатка келгендер, дебатка келип өзлөрүнүн мындайча айтканда баягы саясий бир турпатын, саясий мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп коюшту. Башынан баштап ушу агрессия, жамандамай, ошо анан мени таң калтырганы, ошол жерде көп адам ушул саясий беттырмарлыктын, саясий ушактын курмандыгы болуп келишкен. Жана жаманатты болуп, калп эле айтып, саясатта жүргөндөн кийин, публикада жүргөндөн кийин чын эле көп адамга бир калптар көп айтылат. Мен башыман өткөн. Бирок ага философиялык мамиле жасап, мындай көп жүрөккө жакын албаш керек да, же болбосо жүрөк чыдабай кетет. Чын эле калп деле айта берет да. Бир оппонент чыгып эле бир калпты айтып коет, ал эл аралап жүрө берет. Ошондой саясий беттырмарлык, саясий калптын курмандыктары чыгып, тескерисинче мен ошондой курмандык болгом, мен ага барбайм деп айтат го дедим эле, тескерисинче алар дагы баягы ошол ыкманы колдонду дейсизби? Ошол ыкманы колдонуп баягы победители не судят дегенде эле ойлоду окшойт. Ушинтсек болгон. Жөн эле калп дем, жөн эле биз билебиз да, калп айтып атканчы, калп айтып, жанагынтип тиги эң жапыс мындай деңгээлге чейин түшүп, жет атасы момундай экен, анан Кытай экен, анан Кытайдын чыккынчысы экен дегенде эл, мен ойлойм, көп эл ошондо кыжырланды. Эл деген эл дем, элде жалпы эл бир кишини алдайсың, жалпы массаны алдай албайсың да.
Анан андай болбойт да, андай ал уят да. Ал Кудайга деле жакпайт да. Кантип эле ошол Садыр Жапаров Кытайдын эле бизге жөнөтүп ийген шпиону болсун. Кантип эле ал ошо келип мен президент болуп Кыргызстанды силерге бырчалап сатып берем деп келсин. Эми ошону айткан өзүнүн адамдын деңгээли, адам катары, саясатчы катары, жөн эле бир адамгерчилик катары, пенде катары. Анан жана хадис Кудай дейбиз, ошо Кудай астындагы дагы эрежелерге бул төп келбейт. Ошондуктан мен ойлойм көп адамдардан ошо эл ошол себептер менен мындай жийиркене түштү окшойт. Аны өзүлөрү деле азыр сезип атса керек, эгерде мындай анализ десе. Эси барлары аны түшүндү. Эси жоктору жок, мен апапакай эмкиде точно мен ишабайм деген, эмкиде точно дегендер да болот да. Бирок эси бары билди. Ушунча элдин сезди окшойт. Мындай Кыргыздын жакынкы тарыхын алып көрсөк да, бийликтен чыккан талапкерге мынчалык элдин мерими, сүйүүсү, бир ишеними түшкөнү өтө эле сейрек кездешүүчү көрүнүш да. Мунун сыры эмнеде болду дейсиз? Кыйналган эл өзүн ошо Садыр Жапаровдон көрдү, эмне болду? Биринчиден, Садыр Жапаров 12-жылдан баштап 17-жылга чейин 5 жыл сыртта жүрдү, жана куугунтук найынан. 3,5 жыл өз азабын өзү жеп түрмөдө отурду. Жалпы жону менен 8,5 жыл эч кимге тоскоолдук кылган жок. Мына мага дагы, сизге дагы, Атамбаевна да эч кимге тоскоолдук кылган жок. Ал өз азабын өзү жеп жашады. Анан ошол 8 жылда, 9 жылда чыгарылган Ашмалтайды алып барып туруп эле сен күнөө өлөсүң дей койгондо ага эл ишенеби мына? Айтат да, айланайындар, бул өз азабын өзү жеп кыйналып жүрдү го. Ошо сынып калбай, өлүп калбай, жоголуп кетпей, чүнчүп кетпей, тескерисинче өзүн мындай тарбиялап, өзүн кайратына келип жүрдү го. Анан ушул 8 жылда, 9 жылда чыгарган Ашмалтайды кайра келип туруп Садырдын мойнуна элебиз деген бул туура эмес да деп мен мисалы үчүн көп адамдардан уктум. Анан ичимен ойлодум. Мына эл ушинтип эле бүтүмүн чыгарат. А эгерде ал киши 8 жыл, 9 жыл иштеп, спикери болуп же дагы бирдеке болуп же депутат болуп же бирдеке болуп жүрсө, ал дагы ошо соучастник. Анын да бир моралдык, сен да бар эмес белең ошол жерде. Анан эмне кыйраткан жоксуң дейт эле да. Анан тескерисинче ошол аралашып жүргөндөр баардык азыркы болуп аткан жаман элдин жакырчылыгын, элдин кыйналып атканын, нааразычылыгын, баардык нааразычылыгын алып келип эле мына сен күнөө өлсүң, анан сен келсең мындан да жаман болот десе, эл жиркенеби же жиркенбейби? Мына эл ошентип бүтүмүн чыгарып койду. Балким бул атайын ойлонуп табылган тактика эмес, бирок ушул ситуация Садыр Жапаровдун пайдасына да иштеп кетти. Булардын жамандаганы, жанагы өтө ыпласка кирип кеткени, тескерисинче анын рейтинги мурдакынан дагы көтөрбөйт. Президентти шайлап алдык, анан башкаруу жолун да тандап алдык. Анан эми өкмөт башчысы ким болот деген кайра эле жана күнүмдүк чарбабызга келдик да. Анан ошо атаандаштардын ичинен өзүн көрсөтө алган бирөө жарымды өкмөт башчылыкка кароо деген мүмкүндүк болуп атабы сиздердин командада? Мен биринчиден ал командада мындай жакын эмес. Ага чейин мындай кийлигишпейм, кийлигишким да келбейт. Бирок мен ойлойм, азыр биз жашап аткан убакыт чөлкөм. Бул эски мына колдонуудагы конституция боюнча инаугурациядан кийин өкмөт отставкага кетип, жаңы өкмөт, жаңы премьер-министр келет. Аны ким келет? Азыркы конституция боюнча парламенттеги коалициялык көпчүлүк. Мына ошолор тандайт. Мына биз айтып атпайбызбы, парламентаризм сонун парламентаризм. Мына азыр көрөбүз коалициялык көпчүлүк кимди чыгарарын. Бирок конституция боюнча ушундай. Конституция боюнча коалициялык көпчүлүк, бирок ага президент мандатты берет. Бирок коалициялык көпчүлүктүн ал президент айткан кандидатты четке кагып өзүлөрүнүкүн жылдырууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок анте алабы? Анте албайт, менин көзүм жетет. Анан ошол коалицияга кайрадан өкмөттү танда, биздин жашообузду иретке келтирүүчүлөрдү танда деп эми өткөнкү шайлоодогу алардын жасаган Ашмалтайын көрдүк да. Ошондуктан биримдиктин катарындагылар, Мекен Кыргызстандын катарындагылар отурат азыр коалицияда. Мына ошондуктан азыр баары бир бул жерде деле баягы президент буйруса ошол бир лидерге колуна тапшырат да коалицияны түз деп.
ошо түстегенде ошол жерден баягы премьер министр ким болору аныкталат го. Анан мен ойлойм эми акылдашып бир таасирдүү, чечкиндүү, баягы бир менеджерлик сапаты бар бир адам, салмактуу адам келет го деп мен ишенем. Анткени азыркы кырдаалда ошо салмагы бар, сөзү өтүмдүү, өкмөттү иштете алган эң негизгиси экономиканы, инвестицияны түшүнгөн адам керек. Бизге азыр инвестиция, экономика, анан жана бизнести колдон буттан алып мындай көкөлөтүп, мамлекеттик деңгээлде жардам берүү бул мамлекеттин биринчи приоритети. Азыр мына карап көрсөңөр, бүт саясатташып кеткен, кызмат орун, анан бул деп. Бирок экономика деген нерсе эң башкы нерсе. Былкылдабай эле жатат. Бечара баягы бизнесмендер өзү менен өзү болуп эле жүрөт. Мисалы үчүн мурун бир жаман адаттар калып калган, ошолорду тез арада жокко чыгарыш керек. Мисалы үчүн азыр көп бизнесмендер айтат, эгерде салык инспекциясы сени сотко берсе, бир 5, 10, 20 миллион сомго бүттү сотторго указание берилген. Мамлекеттин пайдасына гана чыгарасыңар деп. Демек, любой бизнесменде азыр бир инспектор барып эле, жөн эле штраф 8ге 9-ту көбөйтүп, анан штрафной санкция, анан ал эле бул эле деп миллиондорду мойнуна салып койсо, сот сөзсүз түрдө мамлекеттин пайдасына чыгарып берет. Бул подход эмес, бул экономиканы өстүрбөйт, бул тескерисинче коррупцияны өстүрөт. Анткени салык инспекциясы биринчи сотко берерден мурун барып шантаж кылат. Сотко берсең баары бир төлөйсүң, андан көрөк мына мен бул жерден сага жымсалдап берейин деп. Бул бир. Экинчиден, сот адилеттүүлүгүн жокко чыгарат. Сот адилеттүүлүгүндө ал мамлекеттин пайдасына сөзсүз түрдө деген бул андай жок. Ал мыйзам кандай болсо, балким ал абдан уяты бар тиги бизнесмендер. Анан биз өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлде бизнесмендерди башынан ылдый кармап, жерге матырып турган экономиканы өстүрөбүз деген бул өзү абсурд. Ошондуктан ушул экономиканы түшүнгөн, инвестицияны түшүнгөн, бизнесмендерди колдон буттан алып көкөлөтө турган, элди баккан, мына элди депутат бакпайт, элди бизнесмендер багат. Ошол бизнесмендерди мамлекеттик деңгээлде коргой турган күчтүү премьер-министр келиш керек деп ойлойм. Анткени мына көбү эмне үчүн кызылдай акчасын чалачап депутат болобуз дейт. Чын эле депутат болгон ал уурдабайт деле, анын уурдай турган мүмкүнчүлүгү деле жок. Мен депутат болуп көргөм. Ал эмне микрофонун жеп алабы, же эмнени жейт. Ал жерде болгону ошол статусту пайдаланып, өзүнүн гана бизнесин коргойт. Бизнеси барларчы салык инспекциясы тийише албайт, прокурор тийише албайт, бандит тийише албайт. Айтор өзүнүн бизнесин коргойм деп ал ошол жака барып отурат. Бирок анын бир суранычы, биз айтканды кыласың, айткан чим керек болосуң дегенде да басып, шептеремден айтса ошону басып отурат. Же болбосо алар сүйлөсө балакетте эле сүйлөйт. Жана айтат го сүйлөбөйт. Сүйлөтүп көргүлөчү кандай сүйлөөр экен. Болгону алардын келишим ошол. Бизнесиңди коргойсуң, бирок биз айтканды кыласың. Үн чыкпай балыктай болуп отурасың деп. Мына ошол адат, ушул механика болуп калганда ошону белинен сындырыш керекпи, же дальше уланта бериш керекпи? А эгерде мамлекет бизнести колдон буттан алып, коргоп, бизнеске тикесинен тик туруп, салык тийишпегиле, соцфонд тийишпегиле, бандитти айтпай эле коеюн эми аларды тийишпегиле. Баарын талкалап, эч кимди жолотпой коргосо, мына бизнес өзү менен өсөт, бизнес элди багат, бизнес сервис берет, бизнес шаарларды оңдойт. Эми баардык айтып отурса толтура. Ошон үчүн мамлекет бизнести мындай коргоо. Ошондо алар депутат аман эле бол, мен барбайм дейт да. Кимге эле жаксын ошол жака барып чимкирик, анан балык, анан көчөдөн көрсө мына бол акмак деп турган, ал жакпайт да аларга деле. Ошондуктан алар деле мындай кээде сырдашасың да. Мен деле сырдашам. Көп айтат, ушул эгерде мамлекеттик деңгээлде өнүккөн мамлекеттердей, телегей тегис мамлекеттердей мамлекет бизнести колдосо, бизнеске бандиттерине салып бербесе, прокурор, милиция, финполиция иши мамлекеттик органдар ошолордун үстүнө отуруп алып эле, камчылап эле ошолордун эсебинен эле байып атат. Ушуларды токтотсо эле биз ушул жизнь барбайт эле ушул парламент. Желкем чуңкуру көрсүн дейт да, саясатта. Телевизорду өчүрүп, үйдөн телевизорду алдырып салат элем дейт эле да. Ошо пирамида деген каналдын кереги да жок деп. А демек оркоюп мына чыгып атабы проблема. Ошон үчүн азыркы кимигейсин, азыр саясатты токтото туруп, бул чарба менен экономика. Жана жыртык тепшидей болгон экономиканы оңдоп албасак, барган сайын элибиз кыйналат. Бул элге барып тиет. Сиз Садыр Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабын жетектейт деген маалыматтар чыкканда айттыңыз эле.
Садыр Жапаровда эрк бар депчи. Мен ошон үчүн ушундай чечимге келдим дегенсиз да. Анан ал кишинин саясий эрки азыр эриде, эң негизгиси эмне ишке жетиш керек деп ойлойсуз? Биринчи кезекте ошондо мен Садыр Жапаровдун эрки бар деп бир нерседен айткам да. Садыр Жапаров Москвада жүргөндө, бияка келгенде келбешине тоскоолдук кылган көп факторлор болгон. Аны коомчулук биле бербейт да. Аны өлтүрөбүз деп коркутушкан, Камайбыз дешкен. Ар кандай жолдор менен коркуткан да. Айрым бир саясатчылар ошондон тиги мындай коркуп эле келбей коюшпаду беле. Садыр Жапаров ошондо бир өлүм бир башта эми элим карап турганда деп келген да, анын көзү ачык эмес да, мындай болуп кетерин ал билген жок да. Анын эмне деген, аны керек болсо өлтүрүп деле коюшмак да. Ал түрмөдөн чыкпай деле калышы мүмкүн болмок да. Аны ар кандай жаман тагдыр күтүп турганда, бирок ошого карабай элим бар, Кудайым бар деп баягы ушуну айтат да, мындай тобокелчи анан эрик. Башты байлап коюп да. Анан жанагы түрмөдөн СИЗОго киргенде эмне болгон? Ошондой эми хулигандар кадымкыдай эле аны муусташканда ал ким эле өзүн кескилебейсин. Анан аякта эреже ошондой айтпайт. Ал кести, бул кести деп айтса туура эмес болуп калат. Ошондуктан ал өсүм кести деп коет. Бирок аны ошол жерден баса калып эле муустайбыз, өлтүрөбүз деген эле окуя болгон, эми аны эл билет. Мына ошондон улам мен айтам, мындай эрк бар. Анан баягы башты канжыгага байлай турган мүнөзү бар деп. Анан азыркы жоопкерчилик көп айтып атпайбы, мына уттуу деп атат. Көбүрө болсо борорубуз деп жазып атат, эми кантип өстүрө алат экономиканы деп. Ошондуктан бул жерде кечөө жана элге кайрылбадыбы? Мен колуман жалгыз келбейт, жардам бергиле. Жардам бергенде ар бир адам эми кантип жардам берет? Ар бири бирден тиги акча бермек беле мамлекетке? Жок. Ар бир адам мыйзамды сыйлап, ар бир адам мыйзамды сыйлаганы ушул мага жардам. Коомдук тартипти сактап, мыйзамды сактап, анан эл ынтымагы болуп, эл биримдиктүү болуп, ушинтип туруп берсеңер эле баарыбыз чогуу чаран Кудай кааласа кыйынчылыктан чыгабыз деп. Ал өзүнүн оппоненттерине да кайрылды. Мен силерге кегим жок. Мен силердин айткан сөзүнөн эле угуп атты, жүрөгү ооруп атты албетте. Кимге эле жаксың сен, Кытайсың, анан сен шпионсуң десе. Ошого карабай мен силерге кенегим жок. Кек сактабайм. Иштешүүгө даярмын деп эми жакшы эле оюн айтты. Лидер катары оюн айтты. Эми астыда ошол жылдырыш үчүн биринчи кезекте менин жеке баамда бул кадр саясаты бул биринчи кезекте турат. Анткени баардык нерсени кадрлар жасайт. Азыр тилекке каршы. Бизде кадр саясаты абдан. Биз мына 2005 жылы айтчу элек, биз ошо оппозицияда жүргөн кадр саясаты өлдү, анан андан мурун айтчу элек кадр саясаты өлдү, 2007-9. Бирок азыркыдай кадр саясаты өлө элек болчу. Ошондо дагы мен мамлекеттик кызматта иштегем, сотто иштегем, билчиминдеми, кадр саясаты начар деп айтылчу, ошондо делечи критиктер баягы оппозиция айтчу. Бирок азыр салыштырып көрсөң, а кездеги кадрлар окумуш кадрлар экен. Законду кадимкидей тутуп айтчу, закон монтип турат. Баягы чоңдор айтты да ошондо эле айтчу. Акаев айтты, тиги айтты. Жок, закондо монтип турса антебиз деп бир закон боюнча да талкуулар болуп. Азыр бүттү айтты деди, бүттү сразу эле кетти. А закон ой койчу, законуң мындай деп эле. Азыр кадр саясаты абдан өлдү. Мына жаман кадр саясаты деген ал законду бир тутпаган, законду түшүнбөгөн, законду тутпаган, законду аткарбаган кадр ал кадр эмес. Кээ бирлер соят, сен кандай критерий менен айтасың кадр саясаты жакшыбы жаманбы деп. Мыйзамды сыйлабаган кадр бул кадр эмес. Бүттү. Аны койгон адам ал кадр саясатын бузду. Мыйзам бул эреже. Мыйзам менен миллиардтаган дүйнө жүзү системалар иштеп атат. Ансыгандай ошол мыйзам сакталган жерде ошол системалар чөткө иштейт. Мыйзам сакталбаган жерде ал система чөткө иштебейт. Бардык нерсе мыйзам менен иретке келтирилген, ошонун бардыгы толук аткарылыш керек. Пара албаш керек, пара бербеш керек. А бизде ошол кадр саясаты абдан өлгөн. Анан мына мен азыр өзүм эле да, мага бир 100 телефондук звонок келсе, ошонун 80-и ошол тиги жумушка, мен өзүм жумушта жок жүрөм азыр. Бирок баягы ойлошот го, бул демек Садыр Жапаровдун командасында бул бир айтып койсо эле мен алып барып койгон. Анан мен кадимкидей зээним кейт. Настолько бизде ошол коомубузду ошого көнгөн.
Ошол 80 адамга жок деп атам мен. И баары мына 80 адам менин таанышым, мага тагынды уже. Кээ бирөө чийишти дагы. Экинчи сага барбайбыз деп. Бирок аларда күнөө жок да. Аларды ошого көндүрүп койгон биздеги система болуп калган. Жана таанышың болсо танкасың деген ошондон калган да. Жок, мен кийлигишпейм. Ким айтты мен силерге? Мен отдел кадр билем дейм, анан таарынат. Бирок чын эле да бир чети боормор элибизди ошого көндүрүп койгон. Ар бири тааныш издейт барып, ар бири бир тууган издейт мен бир жерге барыш үчүн. Өзүнүн деңгээли барбы, өзү колунан келеби? Колунан келсе алып барып конкурс менен барып өтөт деген сыяктуу мыйзамдарды, ошо мыйзамдардын баары быты-чыты талкаланып сынып калган. Эми ошонун баардыгын жана бир чачылган үйдү жыйнаш бир азапко, ошо чачылган үйдү жыйнагандай азыр баарын иретке келтириш үчүн биринчи кезекте бул ошол кадрлар. Күчтүү потенциалдуу кадрларды алып келиш керек. Анан шайыста кадрларды алып келгенде жанагындай оппонент, анан ал кечөө сен тигинде элең, кечөө мында элең, анан сен Атамбаевчы элең дебей, кимдин колунан келсе кыргыз алакандай эле билинет. Потенциалы күчтүү, заманбап, жаш, курч, жоопкерчиликти мойнуна ала турган адамдардын баарын алып келип азыр ишке тартып, жана чачылган үйдү жыйнаш керек. Эл деле ошо Жапаровдон ошо ынтымакка алып келүүнү күтүп атат болуш керек азырчы. Ырас эми шайланып келди, бир мындай белден өттүк десек болот, шайлоо өттү деген да. Сиз азыр мыйзамдуулук жөнүндө көп сөз кылдыңыз да. Мыйзамды мүмкүн болгон формада бузду деп эң көп сындар Садыр Жапаровго карата айтылып атты да. Анан ошолордун азыр электен өткөрчү болсоңуздар, эми ичиңерден анализдеп аттыңар да. Кайсынысын жөндүү, кайсынысын жөнсүз деп ойлойсуз? Эми мыйзам бузуу деп көп айтылып атты. Мен чын айтсам баарын мониторинг кылып, мындай жазып алып, мындай мониторинг кылган жокмун. Бирок мен бир улуу мындай маанилүү багыттарга гана, мен өзүмдүн табиятым өзү ошондой да, майда чүйдөгөн нерсеге маани бергим келбейт. Мына улуу нерселерди караганда, кыргыз элинин аба менен суудай керектүү нерсеси, биз үчүн кыргызды кыргыз кыла турган, бизди бир бактылуу, жакшы келечек алып келе турган бир сапатыбыз эл катары, улут катары, бул биздин ынтымагыбыз. Ынтымак көздүн карайындай сакталып келгенде гана биз кыргыз болуп тилегебизге эрте эле кечпей Кудай буйрса жетебиз. Эми жашырганда эмне? Ошол чын эле айтсак да, бизде ушул түндүктүн кандидаты, анан түштүктүн кандидаты деп шайлоо маалында эле билинип калчу эмес беле? Бияка түштүк берип коюптур, бияка түндүк берип, жаман калп айтып атамбы? Жок. Ошол биздин коркунуч болуп келген. Мен ушундан чочулачу элем. Эмнеге биз ушуга барган сайын сиңип баратабыз, барган сайын ушул келатат. Анткени мен СССР убагында тарбияланып калган бала, илгери биз андай жок эле да. Кийинки убактарда ошо мени чочуткан ошол нерсе болсун. Неужели уже алакандай эле ушинтип тиги ушуга алдырабыз депчи. Мына азыркы шайлоо, ошол шайлоонун жеңиши гана бир тең. Бирок ошолбу улут катары биз улуу бир жеңишке улут катары жеттик деп ойлойм. Анткени мына Баткенден, Жалал-Абадтан, Оштон 80% кем эмес Садыр Жапаровго беришти. Мен ошондуктан ушу айлайм. Биздин элден айланса болот депчи. Ошолор эмне үчүн? Калыстык үчүн. Ошолор мына карапайым эл. Ошол биздин бала. Ал түндүк түштүк деген жок. Карапайым бала. Карапайым элди түшүнгөн. Карапайым элдин мүдөөсүн билген. Кыйынчылыкты өзү көргөн. Кыйынчылыкты көргөн. Биз ишенимди артабыз, башкалардан ишеним жок деп эл бир муштумга түйүлдү да. Мына ошонусу менен бир кыргыз эли бир улуу утуш жасадык. Садыр Жапаров да ал эми башка айтып коелу, бирок улуу жеңишти биз улут катары жасай алдык. Эми ушуну биз аздектеп, ушу бойдон чачып албай, ушуну кайра төгүп албай, ушул ырысыбызды жоготуп албай дальше алып кетсек, анда сөзсүз түрдө биз дала ийгиликтерди жаратабыз. Мага ушуну ишенип койсоңор, эгерде биз ушул жана биримдик деген жеңишибизди көздүн карайындай сактап калсак. Сактай алсак, азыр ынтымак чын эле аябай кыргыз коомуна керектүү нерсе болуп турат. Анан ар бир саясатчынын артында эми эл бар да, ошо жана Кокон хандыгындай эле дагы деле кимдин артында канча колу бар деген неме менен келатабыз да. Тарапташтарым бар дегендей. Ооба. Анан азыр Жапаровдун бир оппоненти Курсан Асановдун аялына байланыштуу бир иштер чыгып баштады да УКМК тарабынанчы.
алдамчылыкка шектелип атат. Андан кийин Канат Исаевдин штабында ошондойлор болду. Анан Абдил Сегизбаевдин штабындагы кызматкерлерди суракка чакырып башташты. Кандайги Иманалиев, макул Кандайги Иманалиевди ал история көптөн бери ичип келатат да негизичи. Ар бир бийлик өзү айткандай бир жолу козгоп көрөт деп күлүп калат го. Айтор ошондой иштер көрүнүп атат да азырчы. Демек бул куугунтук болот деген чочулаш керек, эмне кылыш керек? Куугунтук болот экен деп чечиш керек. Мен бул жерден сизге кошулам, андай болбош керек. Бул жанагы тандалма, бизге каршы чыктың, бизге каршы сүйлөдүң, ошондуктан биз сенин жакындарыңды куугунтукка алабыз. Мына ушул нерседен биз кетишибиз керек. Эми бул бир күндүк иш эмес да. Бул мындай да, жана кадрлар, сабатсыз кадрлар, кадровый реформа деп атпайбы? Ошолор иштейт, ошолор жасайт, ошолор айтат, ошолор келип акыл айтып көндүрөт, ошолор мындай кыла коелу дейт. Ушундай да эми. Же болбосо мына мен демократ катары ошого абдан каршымын. Ана мени билесиңер, мен тиги кайсы командада болбосун, мен мындай туура эмес иштерге ар дайым беттерине айтам. Керек болсо публично да айтам. Ана баатырлар бизериңер туура эмес, мен макул эмесмин. Токтоткула деп. Анткени аны эми Садыр Жапар өзү деле билет. Мага айттырбай эле өзү билет. Мунун аягы жакшы болбойт. Жакшы болбойт десе эле биз эл көтөрүлүп кетет, колобу эмес, элдин шагы сынып калат. Эл сөзсүз түрдө эле ушул көтөрүп ана таш алып терезе ыргытып эмес, үрттөп, шагын сындырбаш керек. Ай ушул деги качан оңолобуз деп эле айтпаш керек. Кудай эми качан, деги качан эл болобуз деп адам мүңкүрөбөш керек. Сөзсүз түрдө эле жарылып кеткен ал акылкы стадиясы. Ошо жарылган турмак өкүнбөш керек. Жарылганга жеткирбеш керек. Жарылган эмес, жана жарылганга чейин да стадия бар. Өкүнөт, шагы сынат. Жана айтып атпайбы, жарылды. А жарылалы дүңдей түштү. А дүңдөгөнгө чейин ал канча жолу шагы сынып, жетилди да. Канча жолу мындай өзүнчөн өзү бир нааразы болуп отуруп анан бир дүңдейт да. Ал жөн эле закон физикада деле үн деле тарс деп жөн чыкпайт да. Ал толготуп отуруп анан чыгат. Ансыгандай коом да ошондой. Ошон үчүн ошого жеткирбеш керек. Коомду бийлик өкүлдөрү ар дайым тамырды кармагандай тамырды кармап туруш керек. Эгерде ошол коомдун шагы сынып келатат, коомдо элдер нааразы болуп келатат, элдер жерлерде баягы бийлик баягысын баштады да өкүнүп келатат десе бүттү. Адаң дегенди күтпөй эле кокуй деп ошо иштеш керек деген ошол. Ошондо дагы каршы деген адамдар болот. Ой баары жакшы, ой булар айта берет, ой эл сопсонун эле анан 5-6 дежурду сүйлөтүп коюп, мына эл сени мондай сүйөт деп. Мына ошондон алыс болуш керек. Жанагы бекер айтылган эмес да. Мен бир жолу тиги Сооронбай Шариповичке бир кеңеш айттым элем. Дербиштин кийимин кийип бир кыдырып чыкпайсыз. Ансыгандай дербиштин кийимин кийип кыдырыш керек деген сөз жанагы абдан мындай маанилүү да, жөнөкөй эле сөз, бирок ал баягы элдин пикирин бил, тамырын карма деген сөз да. Жаныңдагылар айта берет. Жаныңдагы адамдар сени мүнөзүңдү билип алып, кандай плюс мүнөзүңдө болсо, кандай жаман адатың болсо, ошонун баардыгын жаттап алып, анан профессионалдар мындай кылып эле айланып кетет. Ошондуктан жок деп эч ким ишенбей, жетегинде калбаш керек деп атасыз. Мага да ишенбесин, эч ким ишенбей, өзү кыдырып, өзү билип, өзү жерлерге барып баймабай, Алайга барып, Баткенге барып, Сүлүктөгө барып, Карабулжага барып, жанагындай дежур активдер менен эмес, кое тургула деп, айылдарга кирип барып, карапайым менен айтып, мына айткыла, эмнеңер бар деп. Анан ошолор сага айтат. Жана Курултай институту деген жакшы жер ошол да, ошолор келип айтат. Аларда бийликте эле болбойт. Келип болгону, могу жерде мондайың болуп атат деп. Арызын айтат да кетет. Мына маңдайыңа келдик айттык. Кагаз жазып берсек жооп бербейт экенсиң. Дежурларың кат жазып берет экен. Мына маңдайыңда отурабысың. Кана баягы адаң деп, мына ошентип элдер ачуу чындыкты бетке айтсын деген институт ошол да. Андан кээ бирлер чочуп, жок, анан алар дагы бир бийлик болуп алат экен, анан алар келип анан кийин башкарып алат. Алар башкарбайт, алардын колунан эчтеке келбейт. Алар өз каражатына келет, өз каражатына келе албаса шайланбайт, болду. Бир жылда бир келет, арыз муун айтат, кетип калат. Жайтты айтат, ошол жерде иштеп аткан маселелерди айтат. Же болбосо кандай эле? Бир районго келсе, райондун акимдери кыйын болуп бүткөн. Баланчаны алып кел, түкүнчени алып кел. Билишет. Анан чай берип, сиз мени мактап коюңуз.
Сиз өзүн мактап коюңуз да, анан дүкүлдөтүп, анан кытыр бурап, калган эл жана нааразы болуп, шагы сынып, ошондон улам отур. Кокой, булар баягысын баштады деп. Анан элдик адам деген бул эл менен иштейт. Жана сөз эле айтып турбайбы, элдик президент, элдик адам бул эл менен болот. Элдик адам бул элдин жанында болот. Анан качып, оолактап, пардону тартып алып, отуруп алып, анда ал элдик эмес. Анан, конечно, бул азыркы жанагы бийлигин күчөтүп алат, оппозицияны кысат деп атпайбы? Оппозиция эч качан кысылбаш керек. Оппозиция күчтүү болуш керек, оппозиция айтыш керек. Анан эл оппозицияны да карайт, бийликти да карайт. Оппозиция туура айтса, эл оппозицияны ичит. Бийлик туура айтса, эл бийликти колдойт. Анан оппозиция бир башка, беттырмарлык бир башка да. Жана сен кытайсың, анан сатасың деген ал оппозиция эмес да. Оппозиция деген бул сенин позицияңдан менин позициям айырмаланат деген оппозиция. Сенин айтканың туура эмес, менин сунушум туура деген сөздү оппозиция дейт. Анан сен кытайсың деген ал оппозиция эмес да. Ал беттырмарлык. Эми өзүңүзгө келсек, сизди коомчулук, анын ичинде мен деле мындай бир парламентаризмдин тундусу катары. Мени ошол бирөө жазып коюптур өткөндө, чыккынчы. Садыр Жапаровду колдогондун неси чыккынчы? Кимге чыккынчы? Жок, мен андай суроо берейин деген жокмун. Жок, негизи да. Мен өзүм суроо бердим. Кимге чыккынчымын мен? Жок, биз эркин адамдарбыз да. Мына Садырды 80% эл колдоду. 80%-тин бирисиз. Бирим. Анан мен кимге чыккынчы болдум? Берки 20%ге кимге чыккынчы болдум? Мен чыккынчы деген сөздү колдонойн деген жокмун. Өткөндө. Неме? Бирөө суроо бердилер ушундай. Парламентаризмдин тундусу катары билчүбүз биз сиздичи. Ошол парламентаризмди колдоочу катары билчүбүз да. Анан ошол президенттик башкаруу өлкө үчүн туура деген адам тарабына өттүңүз да. Ошону менен иштештиңиз, ошону сүрөдүңүз. Мынчалык кардинально өзгөрүп кеткенге эмне түрткү болду сиздин позицияга? Мындай да. Парламентаризм, мен азыр дагы парламентаризмди жактырам. Парламентаризм бул уникалдуу баягы башкаруу система. Уникалдуу эле да. Азыр жана андан да башка жаңы бир көз караштар айтып да, мамлекет болбосун, чек ара болбосун депчи. Бирок парламентаризм бизге 10 жылда, биз 10 жыл парламентаризм деп конституциябызга жазып алып, биз парламентаризм деп бүт дүйнөгө өзүбүздү тааныштырганда, биз мына Кыргызстан парламенттик мамлекет, Кыргызстан парламентаризм, бизде парламенттик демократия өкүм сүрөт деп дүйнөнү кол чаптырдык, өзүбүздү өзүбүз алдадык. Бирок иш жүзүнө келгенде биз парламентаризмди дискредитация кылдык. Дискредитация деген ашмал тайын чыгардык. Жагалып башайбыз. Мына кадр саясаты талкаланган себеби ошол. Парламентаризмде парламентте 6 хандын пайда болгон ошол. Мына азыр хан эле дейт. Парламентте азыр 6 хан бар, билесиңерби? Бирөөсү республиканын ханы, бирөөсү социал-демократтардын ханы, бирөөсү ата мекендин ханы, бирөөсү өнүгүү бир болдун ханы. 6 хан башкарат. 6 хандын кыялына байланып калган баары. Бүгүн эгерде кыялы мындай болуп кетсе, анын мамлекети дагы ошол саясат ошондой кетиш керек. 6 хандын кадрлары колунан келбейби? Сот болуш керек, прокурор болуш керек, айыл өкмөт болуш керек. Ошо 6 хан иштеш керек. Болбосо алар президентти шантаж кылат. Шантаж президент дагы ошо 6 хан менен эсептешип, ошо менен 6 өзү менен 7 хан бири-бири менен эле минтип отуруп, жана чаржайыт болуп, ынтымак кетип, кадр саясат өлүп, коррупция гүлдөп. Анткени 6 хандын коррупция нелерине тиеке жок. Башкаларга можно. Эгерде оппозициядандыкы да ханда, ал хан оппозицияга болсо аны согот. Эми бул парламентаризм эмес да. Биз ушинтип дискредитация кылып алдык да. Эми эмнеге биз мойнубузга алганга эрк керек. Эр жүрөктүк жана уят керек. Ошол жок. Жаңылдык деп айтуугабы? Айта албайт. Айтса ал адам, айтса ал адам болбой калат да, өзүнө бир мындай терең, бул психикалык бир неме да, ошол жака кирип алышкан. Же болбосо, атаң көрүп болбой калыптыр деп, жок, бирөө да айта албайт. Жок, кээ бирөө парламентаризмди түшүнбөйт, жөн эле парламентаризм дей берет. Парламентаризм деген бул өнүккөн күчтүү партиялардын демократиялык атаандашы. Мамлекетти премьер-министр башкарат. Премьер-министрди парламенттин
лидерлери фракциялары жана алтыхандар алар шантаж кыла албайт. Ал парламенттик шайлоодо жеңип келет, эң көп жеңишип келген партиянын лидери конституциянын негизинде келип туруп премьер-министр болот дагы 5 жыл баары өзү башкарат. Анткени аны эл шайлады, партиясы менен кошо. Партиясы колдойт, анан ал иштейт. Ажанантип шантаж кылып, сен иштебесең бат эле коалицияны уратып алып коебуз, бөлүштүрүп чабыштырып ийебиз деген болбойт. Ал парламентаризм эмес. Ал гемофрагит деп коет аны, саясий гемофрагит системасы. Биягы парламентаризм, конституцияны окусаң парламентаризм ич жүзүнө келгенде супер президент. Сиз менен макулмун мен азырчы. Ошондуктан мына жанагы сурооңузга мен парламентаризм деген сөздөн качпайм, суктанам, кыялданам. Бирок ага даяр болбосок там сүзгүлөй берейби. Мына элди көбү ушул бир офиске отуруп алып кыйкырып атат парламент. Элди кыдырып көрүшпөйбү? Мына Нарынга бардык, Көлгө бардык, кайсы жерди кыдырсак биринчи суроо ушундан чыгат. Ошону жоготкула деп. Анткени эл юрист эмес, политолог эмес. Кээ бирлер айтып атпайбы, эми алар түшүнбөйт да, эл түшүнбөйт. Эл сопсону түшүнөт. Эл жоон териси менен сезип атат, көрүп атат сенин парламентаризм кандай өнүгүп атканын. Демек артка кайтып кайра иреттеп алып, качандыр бир кайра парламентаризмге элди такыр эле мындай кускусун келтирбегендей кылып кайра кирели да. А эгерде биз азыр көгөрүп эле жок парламентаризм деп бир адамдардын кыялына жараша ошолордун кыялы менен кете берсек, анда биз элибизди таптакыр эле иренжитип салабыз. Андан нака парламентаризмди да эмес, анда совсем мындай башкача агымдар келип калышы мүмкүн. Анткени парламентаризм анда толук полностью дискредитация болот. Азырда парламентаризмде кичине шанс бар. Жергиликтүү кеңештерди парламентаризмде, партияларды түптөйлүү. Мына азыр 55 партия менен деп атат. Ошо партияларды түптөйлүү. Партийный идеология, партия деп ошо партиялардын атаандашуусу айыл жеринен баштап болсун. Ошентип бир саясий маданият деп коет. Ошентип куруп келип туруп, анан качандыр бир жанагындай Алтыхан болбогондой кылып, жанагындай конституция гибриддик момдо болуп калбагандай болуп, накта толук парламентаризмге кайтып келсе мен эки колумду көтөрөм. Бирок азыр биз даяр эмеспиз. Азыр анан дагы бир маселе. Көпчүлүк каалап атабы? Мына парламентаризм болобу? Любой конституционализм демократияда бул эл деп коет. Эл каалап атса. Анан биз көгөрө беришибиз керек. Мен маселени башка жагынан коеюн деп атам. Сиз азыр айтып атасыз, ушунчалык элдин кыжырына тийип, жетер жерине жетип, мындай көргүсү да, укусу да келбей калды депчи. Бирок ошондой акыбалга парламентте ошол жана Алтыхан деп атасыз, ошо Алтыхандын жанында жүрдүңүз сиз. Жанантип коркутуп эле там коалициядан чыгып кетип булам, же алып туруп эле спикерди кетирип салып, алып туруп эле премьерди кетирип салып, ошондой иштер ал 15-жылга чейин болду дейли да, 15-жыл. 20-га чейин эле болду ошо. Андан кийин парламент андай дагы тишин көрсөтө алган жок. Андай азуусун абсолютно көрсөтө алган жок. Азыр Шайыста. Азыр дагы, азыр ушул конституцияны давайте көзүмүздү жумуп элестетебиз. Ушул эле конституция менен дагы 5 жыл жашайлы. Ушул окуя бирге бир кайталат. Парламент чимкирик болот. Любойн алып келе. Кээ өткөндө бирөө менен талашып отуруп айтат. Жок, эми составында болду да. Как будто ушул составды, Кудайдан жок ачкан составды бирөө тандап келгенсип. Мына азыр компьютер менен издеп, эң мыкты, эң эр жүрөктөрүн алып келип коюп койгула. 6 айдан кийин аларың чимкирик болот. Башканы сурайын деп атам. Ушул системаны жакшыртпайт белек, тескерисинче артка кетпей деп атам мен. Кантип ал конституциядан баары ошондой туура эмес жазылып. Эми сиз азыр айтып берип атпайсызбы? Тиги Шайыста анын баары конституцияда жазылып калып атпайбы? Мисалы үчүн азыр президент жанагындай эбегейсиз бийликке ээ. Эбегейсиз. Жанагы өткөндө бирөө айтат, булар узурпация кылып алды, тиги Жээнбеков менен узурпация кылган жок. Мен гарантия берем, экөө тең узурпация кылган жок. Экөөнүн тең конституциядагы жазылган полномочиялар менен эле баарын сасайын берип койду. А парламенттик мамлекетте президенттер антип парламенттин сасайын бере албайт. Ал премьер-министрде болот бийлик. А премьер-министр өзүнүн тиги өзү шайланып келген партиясы менен согушмак беле. Ошондуктан көрдүңүздөрбү, дискредитация болгондон кийин бул чоң эрдик керек мугачы. Кечиргиле, болбой калыптыр, артка кетип кайра келели деген. Анан эл чечти. Ошо биротоло парламенттикке өтүү деген жагын караштырган жоксуңарбы деп атам менчи. Азыр биздики парламент
Парламентаризм иштеген жок да эч кандай. Иштеген жок, туура. А иштебей аткандан кийин дагы парламентке барабыз десе, элге каршы чыккан болот да. Элди азыр бул жерде оюн бир аз манипуляция жүрдү да. Сиз эми жакшы саясатчысыз, ал нерсени түшүнүп турасыз да. Мисалы, ушундай президенттикти 2007-жылы көргөн жок белекпиз. Макул. Мондай кылалы. Мен аны да ойлонуп көрдүм. Толук кандуу парламентаризмге өттүк деп коелу. Толук кандуу. Президенттин полномочиясы вообще 0. Премьер-министр келип баарын башкарат. Шайланып келген алты хандын бири иштесин, анан алты хандын бири иштесин десек, деле бул парламентаризмге деле кеткенге толук кандуу мүмкүнчүлүк бар эле. Анда Садыр Жапаров партиясы менен утуп келип, премьер-министр болмок, жанагындай эле. Парламентаризм калгандары парламент болмок, бирок жанагы саясий туруктуу партиялар эмес, Садыр Жапаровдун партиясына кимдер кирет эле анда? Кечөөкү, биримдик, мекенчил ошолор кирип кетет эле. Калган партияларда кимдер калат эле? Анан ошол парламентаризмби? Ошол акционерный общество да анда. А партия деген шайыста. Ал идеологиялык ушул партиядан мен деп анан жана кээ бир айтып атпайбы, а сен эмне кетесиң партиядан деп. Мен кеткен случай ал редко боло турган случай. Ал мен партияны жаман же партиянын кадыры түшүп калды, же мен бул партия менен парламент көтпөйт, мен башка крутойрок партияга деген жокмун да. Башка себептер менен болду. Партия деген бул идеология. Сен партияңды чөгүп баратабы, чөкпөйбү, сен ошондо болушуң керек. А бизде чөгүп баратат партия. Бүттү, мен биримдикке кеттим. Бүгүн мекенчилге, баары мекенчилде чургап жүрөт азыр. Мына азыр баары мекенчилде тук. Мен ушул райондо мен элим бар деп жүрөт. Ошону сындырыш үчүн артка кайра чегип парламентаризмди, партияларды түптөйлүбү? Анан кийин жок, бир парламентаризмге чаркырышкан душмандар. Биз минтип отурсакчы, эгерде биз бирибизди уга албасак, бирибиз жана самокритика деген бар. Критический мышление деген бул абдан жакшы. Критический мышление кыргыздарда бар, бизде укмуш бар. Бирок өзүбүзгө да. Өзүбүздө критический мышление өзүбүзгө карата болбосо, аны сенин критический мышлениең бул критический мышление эмес. Ал бир күнү бар, бир ооруга айланып, болезньге айланып кетет. Критический мышление өзүбүзгө болуш керек. Моюнга алалы. Жана сиз айтып атпайсызбы, эмнеге анан сиз деле ошол немеде бар эмес белеңиз. Ошол 10 жылдык баягы парламентаризмди кыйратпаганын арасында бар. Мына мен ошон үчүн мойнума алып атам. Мен ошон үчүн кулдук уруп, мына тиги Жапаровка баш ийип, туура эми сеники туура деп атам. Сеникин көрөлү деп атасыздар, сунуштаган. Же болбосо мен деле кандидатурамды коюп алып, колуман келбейт беле. Эртеден кечке сайрай берсем болот беле мисалы үчүн. Болот. Мага деле кол чапмак. Молодец деп парламентаризмде. А бирок уят деген болуш керек да. Өзүңдүн көзүң жетип туруп, парламентаризм болбой калганын көп адам түшүнбөйт. Мен түшүнөм. Арасында аралашып жүрүп, колум менен кармап жүрүп түшүндүм. Парламентаризмге биз даяр эмес экенбиз. Эми бир жеринен кетиптир да ошол. Мен ойлойм конституциядан кетти. Ошону кайра оңдоп, артка чегинип, анан качандыр бир экономикабызды оңдоп, жана укуктук нигилизм деп коет. Укуктуу мындай закон бир абстрактный болуп калат. Закон пир болбой калат. Закон бир жана эле бир быйдалаган төө болуп калат. Ошону укуктук нигилизм деп коет. Ошону жок кылып, бир тартип орнотуп, элибиз бир ынтымакка келип, жана мен башында айткандай, чөйчөктөй болгон ынтымактыбызды сактап, анан партиялардын атаандашуусу, жана алты хан деген эч качан болбош керек. Алты хан болгон жерде парламентаризмди жөн эле көмүп эле койгула. А жерде 6 демократ болуш керек. А жерде 6 партия башкарыш керек. Партия башкарыш керек. Хан эмес, партия. Сиз ошондо 6 хандын бири болдуңуз да, өзүңүз фракция жетектебедиңизби? Болдум. Мен да ошол системада ошондой конфликттер чыктыбы ичиңизде, ошол маалда иштеп атканыңызда, ата мекендин фракция лидери кезиңизде? Мен 6 хан деген фракциянын лидери эмес. 6 хан деген партиянын лидери. А партиянын лидери менчикте алгандар, ошолорду айтам. А биз эгерде партиянын лидерлери партиясын офис, фирма, жеке менчик деп эсептесе, парламентаризм ал бул деген эле пафос, калп жана беттырмарлык. Элди карап туруп парламентаризм деп айткандары калп. А партия деген бул жана партиялык ким депутат болот дегенде аны праймариз деп коет. Региондор чечет.
партийный ячейкалар чечет ким депутат болот дегенди. Хан отуруп алып сен болосуң, сен акча алып кел, сен болосуң, акчаң аз болбойсуң, сен сулуусуң болосуң деп атса, анда ал хан. Анда биз парламентаризмди курабыз деп элди алдабагыла. Элди алдабагыла. Минтип отуруп элдин убалына каласыңар. Мына жарыл ошондон болуп атат. Партия бул жана ачткандай демократия. Сиз төрагасызбы? Болду, сиз төрагасыз. Сиздин менчик эмес. 2 жылда бир алмашып турасыз. Алмашпасаңыз, аябай сүйүктүү төрагасы болсоңуз, баарыбыз шайлап турабыз сизди. Бардык маселе акылдашып жасалат. Мен чечтим, болду. Мен айттым, болду. Болбосо эшикти сырттан жаап кой деген, ал парламентаризм болбойт, ал партия эмес. Бардыгында ошондой. Ойлобогула, мен тиги башка бир эле партияны айтып атат деп. Республикада ошондой. Өнүгүүдө ошондой. Бардыгы ошондой. Лидер чечет, болду, бүттү. Эми алар деле жаман балдар эмес. Жакшы эле адамдар. Адамгерчилиги да бар, акылы да бар. Тилдери будай кууруйт. Болгону система жанагы. Бүт эреже ошондой түзүлүп калган. Азыр сиз жарылуу ошондон келип чыкты деп атасыз да, элдин жалпы коомдун жарылуусунчу? Именно эле ошондон эмес. Ошол бир себеп болду. Жана 6 хан деп атпайбы? 6 хан мамлекетти 6 жакка тартты, ынтымагы кетти, кадр саясаты талкаланды, экономикаң жөн эле бир коо сөзгө айланды. Анан жана саясий кризис. Саясий кризистен улам анан жана жарылуу пайда болот. А саясий кризис ошондон келип пайда болду. Сиздин жеке жарылууңуз неден улам чыкты? Сиз күтүүсүз ата мекенден кетип калдыңыз 2019-жылдын аягында. Биздики эми фракция лидери кезиңизде. Биздики бир сейрек кездешүүчү көрүнүш болду. Бир көрүнүш. Бул жанагы жалпы караганга болбойт. Тиги бул партиядан кетти, бул партиядан кетти депчи. Андай окуя эмес. Меники андай эмес. Меники сейрек кез. Же болбосо мен ата мекенден тиги кетем дегеним мындай. Бирөө айтса мен мелдешмекпин. Эмнеге мелдешесиң депчи, мен ошо кантип кетейин деп. Биздики эми бир уникалдуу эмес, бир кызыктуу окуя болду. Жеке эки адамдын ортосунда. А жерде же мен калышым керек эле, же аксакал калыш керек эле. Мен айттым, аксакал калыңыз өзүңүздүн партияңыз менен деп. Мен дальше, мен мүнөзүм ошондой, дальше жүрүп, анан анталбайт элем. 2021-жылга аман эсен өттүк. Өткөнкү жыл аябай эле кооптуу, коркунучтуу жыл болду. Эми бизди канча шайлоо күтүп турат? Кудай буйруса, референдум күтүп турат. Эми эл айтты да. Бизде азыр буйруса февралда референдум болот. Референдум менен биз конституцияны кабыл алабыз. Эми эл чечпеди. 81% адам президенттик шайлоо башкаруу керек деди. Эми биз анан эң негизгиси президенттик башкарууга эч ким агитация кылган жок. Кылды. Жок, Жапаров кылды. Эми ал бир жолу кылды. Жабылды Жапаров. Анын роликтери ушундай чыгып канча адамдар парламентаризм деп абдан агитация жүрдү. Абдан көп жүрдү. Эми эл бурулуп кетет эле го. Абдан көп жүрдү. Жанагы мындай мониторинг кылса, эми Жапаров 3 жолу айткандар. Калгандарыны кытым эле байма-бай. Анан эл ойт эле го. Анан парламентаризм дискредитация деп мен ошондон улам айтып атам да. Тиги президенттик башкарууга өткөндөн кийин эми референдум болот. Референдумдан кийин буйруса конституцияны кабыл алып, ошондон кийин шымаланып баарыбыз ишке жалпы кыргыз эли баягы ошол конституция менен жашайбыз. Анан парламенттик шайлоо турат. Парламенттик шайлоону дагы тез арада өтүш керек. Анткени азыркы парламенттин срогу аягына чыккан. Азыркы парламенттин срогу аягына чыкканына карабастан кризис деп өзгөчө учур деп туруп анан мындай бир манипуляторлор бар да, манипуляция кылып ишпедиби? А эмне биринчи парламенттик шайлоого барганыбыз туура болмок деп ойлоп атасызбы? Манипуляция болду дегениңизге караганда. Жок, жанагы мен айтып атканым закон, конституция деген бар да. Ошол боюнча суроо бүткөн эле да. Бүткөнүнө карабай иштешпедиби? Балким эми бул тарыхый өлчөмдө туурадыр, бирок мен ойлойм, бул кресло үчүн эле мөөнөттү узартып алуу үчүн. Кресло үчүн эле узартылган. А так парламенттин чечимин башкалар деле жасамак. Убактылуу өкмөт парламентте жок эле
ситуациядан чыгып кетпедилер. Абалдан чыккан. Учурда Садыр Жапаров азыркы иштеп аткан баш мыйзам боюнча шайланды. Өлкө башчы болупчу. Анан эл өзүнүн тандоосун айтты, өзүнүн айтты. Демек, бул жогорку кеңештин ыйгарым укуктары, президенттин ыйгарым укуктары өзгөрөт деген нерсе да, алчы. Ооба, сөзсүз. Ошондо кайрадан президенттик шайлоодон өтөбүз, эмне кылабыз? Жок, аны Феликс Шаршембаевич Куулов, анан Сания айым айтып атат, Токтогазиева. Бул эми юристтердин бир талаша турган, дискуссия кыла турган, же болбосо бир сенсация сыяктуу бир айтыла турган сөз. Ошондуктан баардык жерде мындай жайылып талкуулап атпайбы? Юристи жок деле бул суроо да кадимки. Жок, юристи жок болсо жалпы эл. Ал биз Садырды Жапаровду бул полномочия менен шайладык, а берки полномочия болгондо шайлабайт элек деп эл антип айтпайт. Мына сурап эртең кыдырып көрөлү. Элге ал эмес, эл журт башы кылып Садыр Жапаровду шайладык деди, болду. Ал эми жанагы Феликс Шаршембаевич менен Сания карындашка айткан суроосуна дагы эл жооп берди. Президенттик башкаруу формасына биз макулбуз деди дагы. Садыр Жапаров президент болсун деди. Бүттү деми. Демек, токотер жерин ушул полномочияң менен барып башкара кой деди. Бүттү. Жана сиз айтып атпайсызбы, полномочия өзгөрдү. Өзгөрсө эл айтты, өзгөрсө мына ошо өзгөргөнүң менен да экөөнө бир жооп берди да. Эл айтты деп кете берүү, сиз опурталдуу жакка бараткан жоксуңарбы? Кандай эл мыйзам деген бар да барбыр. Мыйзамда деле андай жазылуу жок. Мыйзамда деле андай ыйгарым укуктары бар да, ар бириники, ар бир бийликтики бар да. Анан ошол нерсе болчойгон негизде бир жакка болуп, экинчи жакта азайып кетсе, анан кайра эле мурдагыдай. Жок. Ал бул жана сиз айтып аткан, бул жана дискуссияга гана жем окумуштуулар үчүн. Жанагы айтып атам го. Давайте дагы шайлоо өткөрөлү. Давайте. Дагы Садыр утат. Ушинтип эле акча үнөн боло берет. Эл ошондо айтат. Деги ошо Феликс Шаршембаевичке деди, качан токтотосуң? Биринчиден убара кылдың дейт, шайлоо участогуна кайра келип. Эл ошондо шайлоого келген ал карабайт. Конституцияны окуп чыгайын. Так, эми Садырга шайлабайм. Анткени момундай полномочиясы бар экен деп. Андай эмес да, карындаш. Бул жанагы бул дискуссия. Мына азыркы полномочия. Анда да бир маселе. Соттордун баарын кайра шайлайлы. Айыл өкмөттү шайлайлы. Алардын деле полномочиясы өзгөрөт азыр. Соттордуку да өзгөрөт. Эгерде конституцияда жанагындай бир президиум менен кирип калса, мурун президиум жок болчу. Азыр болот. Давай сотторду кайра шайлайлы. Бүт баарын. Иллюстрацияны көптөн бери талап кылып келатабыз. Балким бул жакшы жагдай болот. Жок, ал иллюстрация эмес, бул иллюстрация. Бул наоборот коррупция. Жанагындай звонок, мени сот кыл, ана мени мынт, ана мени жардам бер. Сизге чалгандар дагы көбөйөт деген сөз да. Сиз 4-октябрдагы парламенттик шайлоого бир болдун катарында бардыңыз да, сап башында бардыңыз. Анан учурда сиз өзүңүздү кайсы партиядан же болбосо кайсы позициядан көрүп атасыз? Мен азыр бир бол партиясындамын. Бир бол партиясынан эч жака чыга элекмин. Алтынбек Турдубаевич менен күнүгө экөөбүз, күнүгө болбосо да 2 күндүн биринде жолугушуп, сүйлөшүп турабыз. Мен өзүмдүн партиялаштарым менен мамилем жакшы. Алар жаш, либерал, курч балдар. Бир гана айырмабыз, алар парламентаризм деп атат. Мен дагы парламентаризм, бирок азыр даяр эмеспиз жигиттер. Деген эле бир кичине дискуссия бар. А так, алар маданияттуу демократ балдар баягындай. Сен дедиң деп эле анан чыккынчы дейлек да. Бирок мен ойлойм, мен азыр бир болдумун. Рахмат. Бүгүнкү маегибизге сиз айткандай чын эле бул кызыктуу талкуу болду. Биздин маек. Кийин айлар өтөт, жылдар өтөт. Учурдагы элдин тандоосу, биздин дискуссия туура болду, туура эмес болду, эми аны убакыт көрсөтөт да кийинчи. Сизге ыраазычылык. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү биз жыйынтыктайбыз. Алмамбет Шыкмаматов агабыз менен маекте сиздер supertv.kg сайт аркылуу же болбосо Супер ТВ телеканалы аркылуу, ошондой эле биздин YouTube каналдар аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.